Satuvchi elim taksi bo'lib qolibman da. 6400 alganmiz. Anan belgilab buni men jipga almashtirmayman. Apalarni qarabay yo'lga ishlatib qo'yib turib, yo'liq salingan, namoz o'qigan kishilar kichpeyil bo'lchilar. Shu bu yil 65 yoshga to'ldim. Qizildan o'tib turib burilibman da, burilsam ele gaylar turadi. Voy, men skoriy pomishda qilib sizlar deb zamatga yetkazib qo'yam deyman. Жақсы оқып ayli prava alib olganlar бар ekan. Апа қойыңызшы, біз тұрғанда сіз такси қызметкері болдыңыз, такси қылмақ білеңіздер. Жаштарды ташсам вообще соны екен. Жол ережесін бұзып алғандағы учурларыңыз болобу? Ол штрафыңа бере бергиле, жаза бергиле дедим да. Мен айтам жаштарды ушсилерди ташып, мен рахаттанып жүремин деп. Пенсияга чыкканыма 14 жыл болуптур. Ойлоп койгонмун, мен такси боламын депчи. Анан бузулуп жол жолдо калып калган учурлар болобу апа? Аюшу биз кыргыздар негизи эле немистерден сабак алышыбыз керек экен. Саат 3кө чакырылган жерге азыр мен 3:30 шашып жаткан учурум. Эң башкысы бизге жардамга келүүчү албетте такси кызматы бар эмеспи? Эртераак такси келе калса, жумушту көздөй барагалы. Саламатсызбы апа? Саламат. Сиздин заказ бергенбиз, э? Анда мен де шашаттым эле абай, батыраак жетип коесуз, э? Негизи эле апам, мынакей азыркы учурда сизди көрүп алып чындыгында таң калып атам. Анткени көбүнчөсү эле такси кызматкерлери мырзалар же болбосо жаштар болчу. Эмне үчүн дал ушул кесипти тандап алдыңыз апа? Ой, мен өзüm көп жылдан бери машина айдап жүргөм да. Анан эле Кокустанда бир гай кайным гайдан пенсияга чыгып, такси айдап каптыр. Ошо айдап жүргөн экен. Мен тоодан түшүп келдим эле. Продукт кылып чыгып келейинчи Ош базарга деп жөнөп эле баратсам эле жолдон кармап, жүрүң бияка жеңе деп эле чакырып алып, офиске алып келип кетти да. Офисте жолду бойда экен. Анан эле неме экөөбүз коллега болобуз деп эле алып барып туруп эле киргизип калса. Неме заматта эле регистрация алып коет экен да, ошо менен эле кирип иштеп калдым. Ойлоп койгонмун, мен такси боламын депчи. Эми пенсияга чыкканыма 14 жыл болуптур. Мен эми Россияларда да иштеп келдим пенсиядан кийин. Анан эми кемпир болупмун. Кой тиге тоодагы үйдө иш кылып жүрө берейин, малиналарыбыз бар, чоң огородубуз бар, ошондо толтура бактар, малиналар бар, ошолорду чаап, түптөрүн чаап, чөбүнү чаап анан кийин байлайбыз да. Ошо иштерди кылып эле жүргөм. Анан эле такси болуп калдым ушинтип эле Кокустан. Анан бирок мага чакып калды. Ояка бияка деп атып эле жеткизип коет экен. Эми айта берет экен, көрүнбөйт экен өзү. Анан кийин айта берет экен, мен жеткизип коет экен. Бул оңой да мага. Кадам жайларга клиенттер жеткизчүмүн да илгери. Бул эме болуп калды деп эле анан иштеп калдым. Кечке иштеп, ошол күнү. Жан киргенде кечкече иштедим. Караң кирип кетти анан. Кой эми саат 7-6дан өтүп кеттир, караң кирип кетти. Кеттим мен үйгө деп эле, үйгө бардым. Чалым болсо күтүп отуруптур, эмне болуп кеткенби деп. Кеткен боюнча жоктур. Анан эмне болот экен. Деп анан кирип урушабы экен деп кирдим да. Кирип анан акчаны болсо бу жерге акча жыйылып калды деп этегиме салдым да алып кирип эме кылдым. Столдун үстүгө төгүп койдум. Чай ичип отурган экен. Таң калып, эсоп, эмне болуп кетти? Бирөөнүн пулу төгүлүп каптырбы дейт. Дедиле. Бирөө пул төгүлбөй эле, гай мени ишке киргизип койду, гай бала. Анан иштеп кел, мен такси болуп калдым да десем. Ой деп таң калып. Ошо менен анан бу унча акчаны тапсаң жакшы экен, иштей бер онда деди. Иштей бер деп эле ушинтип иштеп калдым, эртеси күнү иштеп кеттим. Эми жооп бербесең да иштейт элем. Бул жаштарды ташсам вообще сонун экен. Бардыгы жакшы тилегин айтып, суктанышып, ой проблеманы унутуп койдук, сизди көрүп, ой шок болуп калдык го дешеттер. Кечке сонун жүрдүм да. Анан иштей беремин деп анан иштеп калдым, ушинтип такси болуп калдым.
Апа канча жыл болду эми ушул нак такси кызматында иштеп жаткан учуруңузга? 1,5 жылдан ашты иштегениме. Анан негизи эле ушул такси кызматында иштеш үчүн жол эрежелерин сөзсүз түрдө билишибиз керек. Апа, жол эрежесин кандай билесиз? Жол эрежесини ошо мен 44 жыл мурун окугамда. Любительский деген эми бар болчу. Окуу жай. Мындай 6 ай окуткан да жерде. 6 ай окугам ошондо жакшы эле окуп алгам да. Мектепте жакшы окуучумун 5ке. Биякта да жакшы окудум. Баардык экзамендерди 5ке тапшырдым. Ал мезгилде 120 рубльбе бирдеме төлөгөнбүз болду. Ошо менен эле немен экзаменди берип, праваны алгам. Андай акча төлөгөн эмеспиз, акча төлөш болбойт эле акта. Ошо боюнча эле ошо правила менен, бирок кийин кошумчалар болгон экен. Балдарым апа андай экен, мындай экен деп жаңы программаларды айтып койду, жанагы правилаларды. Анан үйрөнүп, ошентип айдап жүрөм өзүм эле. Кээде мындай жол эрежесин бузуп алгандагы учурларыңыз болобу? Болот. Жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейби? Ошондой деген сыяктуу бул адашмайча болбойт экен, адашат экенсиң. Адашпай сүйлөп, адашпай иш кылчу элем илгери жаштыгымда. Азыр болуп атат. Анча-мынча адашып калдым, 1-2 жолу. Адашканда как раз гаилер туруптур да. Кызылдан өтүп туруп бурулуппун да, бурулсам эле гаилер турат. Ой апа дешти, мен да күлүп атып, ой тоба, шундай адашам бекен. Эми ал даже мен светофорду көрбөппүн. Карабай туруп, жанагы шашылтырып орус кыз, мамам тура деп бурулуп эле тияка барганыңызды шарт бурулуп кетиппин да, кандай кыял болду. Анан эле урулсам эле гаилер турат. Ой тоба, энди болгончо болду. Штрафыңарды бере бергиле, жаза бергиле дедим да. Балдар шундай болуп калды, уят эле деп анан өзүм уялып кеттим да. Десем эле апа сизге жарашпайт ондай. Мындан кийин ушинтип адашпай айдаңыз деп коюшту. Айланып кетейиндер. Жазганыңа да жакшы болот эле деп коем мен. Честный болойлук деп. Биринчи болсо кечирип коелук дешти. Анан айланайын, силерге рахмат. Өмүрүңөр узун болсун деп жакшы тилегимди айтып анан кете бердим. Өзүм кечке жаман кыжалат болуп жүрдүм ошого дагычы. Анан кийин унуттум. Кичине унуткандан кийин айдап кеттим да. Так анча-мынча. Дагы бир жолу бир жерде адаштым, бирок жакшы айдайм мен, айдашым керек. Мен ответственный иштешим керек да. Бул такси айдаган жөнөкөй эмес да. Бүт адамдар үчүн жооп беришибиз керек, кандай болсо. Башкалар үчүн дагы, өзүбүз үчүн дагы. Буга аябай ушар болбосо болбойт экен да. Анан апа, кээде мисалы үчүн сиз ташып жаткан клиенттерден деле пикир келишпестиктер пайда болуп калган учурлар болобу? Болду 1-2 жолу. Мага жерде турбайт билеңиз, мен бу жерге чакырдым эле дейт. 5-6 кадам эле жер да эми аралыгы. Мен токтогон жер. Бирок өзүнүн номери жок экен, үйүнүн номери жок, баягы кыздынчы. Үйдө номер жок экен. Анан мени навигатор ошо жерге токтотту да. Навигатор токтоткон жерге токтодум мен. Анан кыз жанагыдай деп мага замечание айтып атат да. Мен мына магазиндин алдыгын бу жерге токтоңуз дедим эле дейт. Токтошуңуз керек эле дейт. Анан ой билбейт экенмин кызым дедим. Карасам жоолукчан кыз. Жакшы эле айтып атат да. Болсом 6 кадам, мына 2 үйдүн ортолугу да 6 кадам жерге басып келди. Анан ой кызым дедим. Бу сен жоолук салынган эмеси, мага сүйлөп аткан эмеси. Мен киммин? Мен чоң энеңдей адаммын. Анан сен деген мындай тартипти билбейт экенсиң. Бу тарбияга жатпайт сенин бу сүйлөгөнүң мынтип. Биринчиден үйүңдүн номери жок экен. Экинчиден мени навигатор шетке токтотту. Сен эмне мынтип айтасың? Уят болот дедим. Жоолук салынган, намаз окуган кишилер кичпейил болчу эле. Антип өздөн чоңдорго мындай приказ бербейт эле. Сен приказ берип атасың го мага. Уят эмеспи? Дедим.
Мынакей урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз ЛТР мамлекеттик телеканалы Ким элем мен ким болдум берүүсүнө дал ушул апабызды тарткым келип, апабыз менен биргеликте маекти баштаган турабыз. Сиз менен алгач таанышалы, жакындан жогоруда өзүңүздүн машина айдаганыңызды көрдүк. Чындыгында кээ бир мен окуп, мен баардыгын билем деген айдоочулардан да ашат экенсиз ба? Ага сиз менен таанышканга жакын. Рахмат. Ушу быйыл 65 жашка. Магазиндерде иштеп, сайын мезгилде башкача болчу да, биз окуп, келип, үйрөнүп магазинде иштегенге анан иштечүбүз. Ошентип иштеп жүрүп, Бишкекке келдик. Жолдошум телевидениеде иштеген үчүн ушул жака көчүп келгенбиз. Келиним телевидениеде ал киши Ала Тоо программасына алып барчу, жаңылыктарды айтып. Ошол мезгилде мен заводдо иштедим. Бияка көчүп келгенде кирпичный заводдо. Ал жакта 4 смен болчу. Ошондо бир 3 кишинин ордуна иштептим да. Рубль менен айлык алчубуз. Жакшы иштегенмин. Андан кийин магазинге келип, Ош базарда иштедим. Ош базарынын чоң магазиндерде. Анан пенсияга чыктым. Пенсия чыккандан кийин Россияларда иштеп келдим. Пенсияга чыгып атабыз. Пенсиядан кийин Россияларда иштеп келдим, балдарым, кыздарым менен барып. Андан кийин эми каарыппыз да деп тоодо жүрдүм эле да. Тоодо огороддо жүрүп эле анан бияка түшүп келип калып, ошо бир кайным ишке киргизип койду. Кайным коллега боло элек деп эле киргизип койсо, анан кызыгып кетип эле иштеп калдым. Элдерди ташысам аябай баары эле ыраазы болушат. Сүйүнүшөт, жаштар айныкса баардыгы эле сүйүнүп атабыз сиздей апай дегенге. Кыздар, келиндер болсо аялдар ай деген машинеге түшкөн жакшы экен дешиптер. Кечке ошо ай деген күнүм айныкса эсимден чыкпай калды. Ошодон бери баардыгы ыраазы, сүйүнүшүп чыгышат. Мен да ыраазымын элдерди ташыганымачы. Анан айтам жаштарды, силерди таашып, мен рахаттанып жүрөмүн деп. Баардыгы сүйүнүшөт. Анан апа, сиз баягы такси кызматкери болгондон кийин уулдарыңыз, балдарыңыз да каршылыгын көрсөттүбү? Апа коюңузчу, биз турганда сиз такси кызматкери такси кылмак белеңиз деп. Албетте айтышат экен. Айтпай калбайт экен, айтышты баардыгы. Апа уят эмеспи, элдер эмне дешет? Апаларны карабай жолго иштетип коюптурбу, таксиге дешеби? Кантет дешти эле. Анан жок, мен өзүм билем да. Силерди айтканыңарды кылып эле анан элдер эмне дейт деп отурамбы? Элдер мен эл үчүн кызмат кылам. Кудай Тааламдын ыраазычылыгы үчүн кызмат кылганга мен даярмын дедим да. Анан
Не жетишпей атат деп анан мазактады да мени аябай. Ошондо мазактаса анан уялып кетпедимби? Бар жок жете элек, Кудайга шүкүр, пулуңуз жокпу дейт. Пулум дагы бар. Мен пулду эсептебейм, мен билбейм пулду. Мен адамдарды таштасам эле болду дейм да. Күлүшүп анан апа деди 8 саат иштесеңиз жетет дейт да. Анан ойлонуп көрүп, чын эле неме 8 саат иштесем болот экен. Неме уйкум канбаганмы, ушун чарчаган окшойм да дейм анан. Немеге тоого чыгып 2 күн уктап келем мен, болду, болуптур. Дедим да тоого чыгып кеттим. 2 күн уктабадым бу жакта. Келиңиз апа, мына ушунча болду. Эми сиздин темир тулпарыңыз менен таанышалы. Кайсы жылкы ушуларын билсеңиз керек. Аны ким алып берген? Бул машинамды балдарым алып берди чалым менен. 2011-жылы алып бериптир. 2011-жылы алып беришкен. Быйыл 12 жыл болду да. 12 жылдан бери айдап жүрөм бул машинамды. Анан балдар болсо дагы башка машина алып береличи, автомат машина алып береличи дешиптир. Механика бул. Бул механика да. Анан автоматыңарды коюп тургула, мен ушуну эле айдап жүрө берем. Башка алып бербегиле. Буну мен жипке алмаштырбайм деп коем да. Жип машинеден кеңири менин машинем. Көп адамдар батып кетет. Беймалал чыккан адамдарчы, ой машинаңыз кеңири экен, аябай сонун экен, удобный экен дешеттер да. Анан сайын бергим келбейт, машинам саткым келбейт. Демек жипке дагы алмаштырбаган машинаңыз бул негизи эле канча бензин кетет бир күнүнө? Неме өзү бул машинам 2001-жылкы машина экен. 1.3 объема. Бензинде азыраак жейт, көп чоң машиналарда жебейт. Бир күндө мисалы үчүн 100 километр жүрө турган болсо 6-7 литр. Техникага ишенип болбойт да, ар кандай кээде бузулуп калат, башка болуп калат. Анан бузулуп жолдо калып калган учурлар болобу апа? Жолдо деле калтырбайт бул машинам. Үйгө келгенде, үйгө жакындаганда анча-мынча жел чыгып кетет. Так бузулайын дегенде мен өзүм сезип калам. Айдап жүргөндө билинет да, үнүдөн билинет, каерде эмне бузулайын деп атат. Билесизби аны эме кайсы? Билип алам. Билип алам, устага апарам. Жосон балдарым келишип турат да, кадам жайдан 2 балабыз келет. Алар уста өздөрү. Жолдордо да машиналар өздөрү оңдоп алат, же бирөө бузулса да жолдон оңдоп беришет. Анан үйгө келгенде машина келгенде алар оңдоп беришет. Запчастарын алып келип оңдоп беришет балдарым өздөрү. Анан жосом устага барам, алар келбей калган болсо. Ата көп бузулбады бул машинам. Жолдан деле калтырган эмес. Дайым эле ошо үйдүн алдыда, шаардын ичинде неме бузулайын десе, оңдоп алабыз алдыдан эле. Эми бул баасы канча сомдук болуп калат апа? Балдарыңыз айтып эле? Ооба, $6400 калганбыз. Эме кайсы эле 11-жылы. 2011-жылы. $6400 алганбыз. Анан жакшы көрөм бул ак тукпарым. Ак көпөлөгүм деп коем. Эмне ак көпөлөм дергилесиз? Ак көпөлөгүм дейм да. Заматта учуп же клиенттерди аны айтам да. Деп ойлонуп калышат да кээде клиенттер чыгып алып. Көрө алып эле. Апа тезирээк айдайсызбы экен деп. Ой, мен скорый помощьтай кылып силерди заматта жеткизип коем дейм да. Жеткизип койсом, даже баягы минутун берет да, 15 минутта же 20 минутта жетет дейт. Андан мурун жеткизип коем да. Анан өзүмдү молодецмин деп коем да. Ак көпөлөгүм молодец биринчи. Апа жанагындай атайын лимиттер болот го, мисалы үчүн ушунча убакытта бир күндө мынча толтурсаң баланс беребиз деген дагы программаларга. Андайлар да бар. Мисалы, кечээ күн толтурдум да ошону. 5 күндүн ичинде 140 заказды аткарса, 5100 сом подарка да, эми ошо подарка деп элестеттим мен ошону. Ошону берилет деген жер бар экен. Onu неберем үйрөтүп койгон. Өткөндө улуу неберем эне ушундай кылып иштесеңиз, ушу күн 140 жеткирсеңиз, ушунча акча берет экен неме Яндекс деди да. Анан ошону толтургам. 2 жол толтурдум. Анан эми бул 3-чү жолкусу. Кече күн толтуруп бүтүп, анан неберелеримди алып алып тоого кеткем да. Эми эс алып келейин 2 күн. Анан кийин иштеймин деп чыгып кеттим эле. Ошо бүгүн эртең менен 5100 сом неме балансыма сап коюштур.
Сонун. Негизи эле бир күндө ушул такси кылып канча сом табасыз апа? Пенсиядан сырткары айтыңызчы. Ой, секрет дебейинби аны? Орточо эсеп менен канча табасыз? Кудайга шүгүр мен адаш неме кылбайм, жашырбайм деле. Бир күндө жакшы иштесем, 1,5 миң, 2 миң берет алып коем. Табам десем да. А мен деген бул акча табам деп чыкпадым. Элдерди эле ташысам болду дейм да. Акчаны карабайм да. Алмаштырып коем болду. Сдачасын берип коем. Анан неберелерим эсептеп коюшат үйгө барганда. Мынакей апа, негизи эле ошо сиз жумуш үстүндө жүргөн учурда көбүнчө байкаганыңыз эмнелер, мисалы үчүн жол эрежелерин көбүнчөсү айымдар бузат деп эле бизге шылтай беришет да. Ооба. Азыр неме жигиттер, жаш балдар праваны сатып алгандар көп болду деп угам да көбүнчө элечи. Жакшы окубай эле права алып алгандар бар экен. Чоңдорду балдар айныкса анан балдар көбүрөөк бузат. Анан таксиге чыккан келин кыздар, балдар дагы айтышат, что аялдар тыканыраак айдашаттар. Машинаны туура айдашаттар, этият болуп айдашаттар деп айтышып калат да. Эми ар кандай салыштырганда, мисалы аялдар жакшыраак айдашат чындыгында. Эркек балдар шокту кылып коет. Ичип алып айдагандар болуп калат. Бирок мурдага салыштырмалуу азыр ичкендер азыраак деп ойлойм. Азыраак. Апа, ушу такси кылып жүргөнүбүзгө 1,5 жылдын жүзү болду, 1,5 жыл болду. Анан ушул учурдун ичинде баягы жакшылык менен жамандык, ак кара негизи чогуу жүрөт го. Зыянын тартып калган учурлар болдубу? Сизге зыян алып келген эмнелер болду? Зыян алып келген эчтеке болбоду көп менде. Азырчы айта турган жерим неме? Айылдар барго, чекедеги айылдар, анан мына центрдеги эле домдордун алдыда жолдор бүт оюлуп кеткен да. Анан ушундай жыртык жерлер болуп калат да, машиналар ошондо бузулат экен. Анан таксилерге дагы ичим ачып кетет. Таксилердин немесин билип атам мен. Иштегендерим мээнетиничи кыйын экен чындыгында. Тез бузулат экен машина. Меники бузулду машиналарым, оңдодум. Машинаны ушу майли бузулса дагы оңдоп алам деп неме запчастарын алып, кайрадан оңдогон жерлерим болуп атат. Зыян эме ошол. Чындыгында жолду көп карашпайт окшойт, айылдагылардачы. Жолдорду оңдош керек экен. Жокору жакта 12-6 микрорайондогу домдордун жолдору машина киргенче түнү чакырышат да. Барсак жөн эле кыйналып, кирип кыйналып чыгабыз да. Ушул иттер зыян да чындыгында. Ушу. А так айдап жүргөндө чындап мен өзүм чын жүрөгүм менен элди ташыйын деген эле ниет болду, ушу менен ташып жүрө берем. Канчабыз чыдай берем. Анан апа, эми дагы канча жыл иштесем деп план койдуңуз? Кудайым күч кубат берип турса, иштей берем. Ооруганды, карыганды, кемпир болуп жатып калганды ойлобойм да. Ким элеңиз жана ким болдуңуз азыр? Ошо сатуучу элем, таксист болуп калыппын да. Мен ушу эл үчүн кызмат кылганды жакшы көрөм. Апа, мынакей бар болгоңузду эле ушундай алтын болгон убактыңызды бөлүп, ысыктын күнүндө дагы жумушуңузду таштап келип биз менен кызуу маек куруп, азыркы учурда пенсияда отурган мүмкүн чоң ата, чоң энелерибизге, апаларыбызга ушундай бир мотивация бердиңиз окшойт. Кыргыз элиме тынчтыкты каалайм. Берекелүү болсо экен, ынтымактуу болсо экен элибиз. Жогоруда биздин чоңдорубуздан башталат. Чоңдорубуз жакшы башкарып элибизди, анан жерлерибизди коргоп, мына эми кыздарыбызды, балдарыбызды ата-энелер жакшы тарбия берсе экен дейм. Ыймандуулукка, мээримандуулукка шыктандырып, мындай иштеп кылганга жакшы тарбия берсе, жолдо жүргөндө мындай маданияттуулукту сактап дегенде, жакшы дейм.